Кытайлык сүрөтчү Ван Чжэнжэнь күн сайын Пекиндин көчөлөрүн чаң соргуч менен кыдырып чыгат. Бирок ал көчө тазалабайт. Ван абанын булганып жатканына коомчулуктун көңүлүн бурдуруу үчүн ар күнү чаң соргучун алып шаар аралап абадан чаң сордурат. Аба канчалык зыяндуу заттар менен булганып жаткандыгына коомчулук кайдыгер карашат. Айлана чөйрөнү сактап калуу үчүн кандайдыр бир чаралар көрүлүш керек да. Мындай ыкма менен Ван 100 күн ичинде 100 грамм чаң жыйнаган. Аларды заводко жиберип, анын кошулмасы менен кыш жасап чыгарылган. Чаң соргуч менен көчө айланганы менен эч нерсе өзгөрбөйт. Бирок мен муну менен 100 же болбосо 1000 адамдын көңүлүн бурдуруп, аз да болсо аларга таасир калтыра аламын деген ойдомун. Айлананы таза кармоо үчүн ар бир адам өзүбүз биринчи кадам ташташыбыз керек. Анан бийлик өкүлдөрү буга кайдыгер карабайт деп ишенем. Учурда шаарды бозоргон түтүн каптаган. Абанын булгануусу 35% көрсөтүп, жергиликтүү жашоочуларга бир топ кыйындыктарды жаратты. Адистер тургундарды үйдөн чыкпоого жана этияттыкка чакырат. Белгилей кетсек, абанын булгануусу боюнча Кытай дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. Анын эң негизги себептери завод ишканалардын жана автоунаалардын көптүгү болуп саналат.